Эне үйдүн куту. Энесиз үй караңгы, бейиш эненин таман алдында. Эненин ордун эч ким баса албайт. Ал эми эне бардыгынын ордун баса алат. Энелүү жетим, эрке жетим, аталуу жетим, арсыз жетим. Энелешим эргемин, аталашым аттан түш дегендей, бул сөздөрдө эмне деген гана терең түшүнүктөр жатат. Эненин мээримине эч ким тең келе албайт. Андыктан көп нерселер энелерден көз каранды. Эгер эненин мээрими болбосо, дүйнөгө жаралуунун да мааниси жоктой. Себеби биз көп жакшы нерселерди энеден алып, энеге гана бел байлап келебиз. Кичинеңде апама айтам деген сөз эле канчалык турат эле. Эне үй бүлөнү түзөт, эне коомчулукту түзөт, керек болсо мамлекетти да түзөт. Энелер бар үчүн жашоо мээримге бөлөнүп сакталып турат. Эне өз кызын адам кылыш үчүн төрөлгөндөн мээрим төгүп, баардык кызга тиешелүү жакшы сапаттарга көнүктүрөт. Күнүмдүк турмуштан баштап келечектүү турмушка чейин. Билимдүү, түшүнүктүү эне кызын турмушка узатып, өзү сыяктуу бактылуу эне катарына кошуп, антпе, минтпе деп кызынын үй бүлөсүн бекемдей алат. Билимсиз, түшүнүксүз кыска ойлуу апалар турмушка кызын узатып, ант, минт, сен кыйынсың, аларды укпа деп былжырап жатып, турмушуна кийлигишип ажыратып алып, жаштардын жана балдардын келечегине балта чабат. Эне кыйын баарын жасай алат. Балдарга катыра тарбия берип, бир эле учурда президент, акын, баатыр, жазуучуларды тарбияласа, бир эле учурда туура эмес тарбиядан улам үй бүлөнү, коомчулукту, ошондой эле мамлекетти да буза турган зөөкүрлөрдү, маңкурттарды, ууруларды, жексурларды жарата алат. Үй бүлөдө ата жинди болсо бирөө жинди болот, эне жинди болсо баары жинди болот дейт элибизде. Ошондуктан эне көрөгөч, эне билимдүү, илимдүү, эне акылдуу, эне мээримдүү болсо, жана эне күн сыяктуу жаркырап тийип турса, жаркын келечекке жол ачат.